Allahu akbar, Allahu akbar. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, жүрек дарақтың жалбырағы сияқты дейді. Шамал ары келсе бері аударып, ары келсе бері аударып тұрған дарақтың жалбырағы сияқты дейді. Ушунчалык тез өзгөрүп турат дейді. Шамал бул жака ауысса, бул жака учат, ары келсе ары учат. Башка бир хадистерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, жүрөк дейді, чөлдөгү бир жаткан пыр сыяктуу дейт. Шамал келсе ары учуруп, бери учса бери учуруп кете турган жүрөк ушундай тез өзгөрүп тура турган нерсе дейт. Биздин көпчүлүк амалдарыбыз жүрөгүбүзгө байланыштуу. Ниетибизге байланыштуу, жүрөктөрүбүзгө байланыштуу. Кээ бир учурда биз ибадаттарыбызды күнөөгө айландырып алышыбыз мүмкүн, эгерде жүрөгүбүз таза болбосо. Кээ бир учурда биз адаттарыбызды ибадатка айландырышыбыз мүмкүн. Эгерде биз жөнөкөй уктап турууну, эс алууну, дем алууну, курсак тойгозууну, эгерде биздин жүрөгүбүз таза болсо, эгерде биздин ниетибиз таза болсо, ал ибадатка айланат экен. Эгерде биздин жүрөгүбүз таза болбосо, биздин жүрөгүбүз кир болгон болсо, биздин жүрөгүбүздө жаман ойлор болгон болсо, биз ибадатыбызды жада кылган болсо, намазыбызды күнөөгө айландырып алышыбыз мүмкүн экен. Берген кайрымдуулуктарыбызды, кылган жакшылыктарыбызды балким соо эмес, балким күнөөгө айландырышыбыз мүмкүн экен. Бардык нерсе жүрөккө ушунчалык тез байланып турат экен. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эртели кеч дуа кылчу. О, жүрөктөрдү оодарчу. Аллахумма я мукаллибел кулуб. Жүрөктөрдү оодарчу. Менин жүрөгүмдү өзүңдүн диниңе бекем кыл деп пайгамбар эртели кеч дуа кылчу экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Кыямат күнү бардык адамдар зыянга учурап, илля мен аталлаха би калбин салим. Кимдин жүрөгү таза келсе, ошол адамдар гана ийгиликке жетишет экен. Кыямат күнү адамдардын көпчүлүгү кыйрап, азапка дуушар болуп, жүрөгү таза келген адамдар гана ийгиликке жетишет экен. Ошон үчүн биз минут сайын тез-тез жүрөктөрүбүздү каранып кетелекте дарылап турушубуз керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушинтип айтты. Кыяматка жакын ушундай фитне басат деди. Ушундай адамдарга сыноо келет деди. Ушундай үммөтүмдүн ар бир үйүнө чейин сыноо келет деди. Чөлдөгү жаткан эч нерсе келбеген адамдарга дагы сыноо келет деди. Үйлөрүнүн чейин кирип барат деди. Ошол келген сыноолор, фитналар адамдын жүрөгүндө кара так пайда кылат деди. Ошол кара так күн сайын чоңоюп отуруп, жүрөк кап кара болуп калат деди. Ошол учурда адам баласы эч нерседен таасирленбей калат деди. Көздөрүнөн жаш чыкпай калат деди. Адамдын жүрөгү таасирленбейт, кылган ибадатынан таасирленбейт, окуган намазынан таасирленбейт, окуган Куранынан таасирленбейт, жакшы кулк мүнөзүнөн таасирленбейт, жакшы улуу адамдан таасирленбейт, атасынын сөзүнөн таасирленбейт, апасынын сөзүнөн таасирленбейт, агасынын сөзүнөн таасирленбейт. Анын жүрөгү кап-кара болуп катып калды. Биздин жүрөктөрүбүз ошондой катып кала электен алдын биз жүрөктөрүбүздү тазалоого аракет кылышыбыз керек экен. Катып калгандан кийин эч нерсеге таасирленбей калат экен. Ошол катып калыштан алдын биз жүрөктөрүбүздү дарылап калышыбыз керек экен. Бүгүн мен сиздер менен көчөдө намаз окубаган, жума намазына келбеген, айт намазына келбеген адамдар жөнүндө сөз эмес. Балким намазын окуган, жума намазына келген, жүрөгүндө бир аз болсо да ыйманы бар,
ата-энесин сыйлаган, тууган уругун сыйлаган адамдар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Алда болсо ыймандын суздашкандыгынын, ыймандын күчсүздүгүнүн аламаттары, белгилери. Эң биринчи күнөөнүн же болбосо ыймандын суздашканын эң биринчи белгиси адам вуку фил мааси ва иртикабил мухаррамат. Күнөөгө дуушар болуп, арам нерсеге көңүл бурбай, арам нерсени кылып калганы, демек бул адамдын ыймандын суздаша баштаганы. Башата. Башында балким сен күнөө кыласың, башында балким сен күнөөнү жашырып кыласың, балким сен ата-энеңге көрсөтпөй кыласың, балким тууганыңа көрсөтпөй кыласың. Күнөөнү кыла баштадың. Балким сен интернеттен жаман нерсени көрүп атасың, балким сен Фейсбуктан башка жаман нерсени окуп атасың. Мүмкүн сен ушул нерсени башында эч кимге көрсөтпөстөн жашыруун аткарып атасың. Балким сен бирөөнү кыйбат кылып атасың, бирөөнүн артынан сүйлөп атасың, балким аны сен жашыруун эч кимге көрсөтпөй кылып атасың. Эгерде сенин күнөөң ушундай дагы да уланган болсо, сен күнөөнү элге ачык айкын кыла турган даражага жетесиң дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Куллу уммати муафи." Менин үммөтүмдүн баарынын күнөөсү кечирилет. Иллал мужахирин. Бир гана күнөөсүнү ачык айкын кылган адамдардын күнөөсү кечирилбейт дейт. Бүгүн бир күнөөнү кылды, кечинде бир күнөөнү кылды. Кудай Таала анын күнөөсүн жашырды. Адамдардын көзүнөн жашырды. Биздин көпчүлүгүбүздүн арабызда ушунчалык күнөөлөрүбүз бар. Алла Таала ушундай ырайымдуу, мээримдүү зат биздин күнөөлөрүбүздү адамдардын көздөрүнөн жашырды. Эгерде биздин күнөөлөрүбүздү, эгерде бири-бирибиздин күнөөлөрүбүздүн баарын биз көрө турган болсок, балким экөөбүз сүйлөшпөйт элек. Балким сиз бир тууганыңыз менен сүйлөшпөйт элеңиз. Балким сиз аялыңыз менен сүйлөшпөйт элеңиз. Балким сиз менен аялыңыз сүйлөшпөйт эле. Балким сиз менен балаңыз сүйлөшпөйт эле. Алла Тааланын ырайымы менен, Алла Тааланын мээрими менен биздин көптөгөн күнөөлөрүбүздү Алла Таала жашырды. Иллал мужахирин, бирок эртеси күнөөнү кылгандан кийин элге чыгып, мен бүгүн кече барып монча бутулка арак ичтик, моундай олтурдук, тигиндей кылып олтурдук деп күнөөсүн элге жарыялоо. Моундай кылдым мен, тиги кызды моундай кылдым, могу менен моундай мамиле кылдым, мону монтип сүйлөдүм, мону моундай кылдым, тигини моундай урдум деген сөздөрдөн мактануу, ошол адамдардын гана күнөөсү кечирилбейт. Ошол адамдар кыйроого учурады деп айтты пайгамбарыбыз. Ыймандын күчсүздүгүнүн, ыймандын күчсүздөнүп бараткандыгынын бир чоң белгиси адам ушундай күнөөлөргө жашыруун түрдө же ачык айкын түрдө күнөөгө чыгып барышы, бул ыймандын төмөндөн баратышы. Эгерде ушул учурда биз жүрөгүбүздү тазалабасак, эртеге ушул жүрөгүбүз капкара болуп катып калышы толук ыктымал. Ыймандын күчсүздөнүп баратканынын дагы бир белгиси аш-шууру би касватил калб. Жүрөктүн катуусу. Адам эч нерседен таасирленбей калды. Куран окуса таасирленбейт. Ибадат кылса таасирленбейт. Намаз окуса таасирленбейт. Жүрөгүндө эч кандай таасири жок. Кутба окуса таасирленбейт. Адамдын күчсүздүгүнүн бир белгиси таасирленбей калды. Алла Таала Куран-ы Керимде айтат: "Сумма касат кулубукум мин баъди залика фахия кал хижара ау ашадду касва." Алардын жүрөгү катып барып, ал таштай катыйт деди. Адам баласынын жумшак жүрөгү таштай катып калат деди. Балким таштан да катуу болуп калат. Ушунчалык катуу болуп калат, эч нерседен таасирленбейт. Жогоруда айткандай, ал эч нерседен таасирленбейт. Айткан Кураныңдан, пайгамбардын сөзүнөн, ата-энесинин сөзүнөн, тууганынын сөзүнөн, агасынын сөзүнөн эч нерседен таасирленбейт. Анын жүрөгү катып баратат, карарып баратат. Намазыңызды окудуңуз, намазыңыздан таасири жок. Алла Таала Куран-ы Керимде айтып атат: "Акимис салата фа инна салата танха анил фахшаи вал мункар." Намаз окугун, албетте намаз жаман иштен, жаман сөздөн, бузук иштен, бузук ойдон кайтарат деп айтты.
Эгерде намаз окуп бузуку иштен, бузуку сөздөн кайтпасаңыз, ыйманыңызда күчсүздүк бар, намазыңызда кемчилик бар деген сөз. Ыймандын күчсүздөнгөнүнүн дагы бир белгиси ибадаттарды майын чыгарып кылбоо. Намаз окуйт, намазды майын чыгарбайт. Жалкоолонуп намаз окуйт. 5 убакыт намазын окушу мүмкүн. Ал бирок зоргодон зорго жалкоолонуп ушул куптанды окубай жаткысы келип атып, зоргодон зорго өзүнү зоргодон зорго кыйнап атып окуду. Эптеп ушул намазды окуп кутулсам экен деген түшүнүк менен окуду. Багымдатты окуду, эптеп ушул кутулса экен, эптеп жыгылып коюп уктаса экен, жатса экен. Намазды, ибадатты кылганда эмне кылып атат? Жалкоолук бар. Ал сүйүнүп, ырахаттанып кылган жок, намаз окуп жүрөгү менен жыргаган жок ал. Балким эптеп кутулуу үчүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Билал, азан айт, намаз менен биздин жүрөгүбүздү ырахаттандыр, бизди эс алдыр деп айтты. Биздин заманыбызда намаз менен эмес, намазды окуп тезирээк кутулуп эс алалык деген түшүнүк келип калдык. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде мунафыктарды, эки жүздүүлөрдү сыпаттап ушинтип айтты. Ва иза қому иля салата қому кусала. Мунафыктар ушундай болот деди. Эгерде намазга турушса, алар жалкоолонуп кылышат деди. Алар эл көрсүн үчүн гана, эл уксун үчүн гана кылган үчүн алар эптеп жалкоолонуп гана эптеп кутулсам экен деген түшүнүк менен ибадат кылышты. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде аларды сыпаттап атып ушинтип айтты. Кээде дуа кылган адамды көрөбүз. Эки колун көтөрөт, бирок эмне деп дуа кылып атканы анын жүрөгү туйбайт. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде айтып атат: кимде ким кабилет болгон жүрөк менен дуа кылган болсо, анын дуасы кабыл болбойт деп айтты. Дуабыз кабыл болбойт, дуабыз кабыл болбойт деп ыйлайбыз, бакырабыз. Дуа кылганда чын жүрөктөн Кудай Таалага жалбардыкпы? Чын жүрөктөн Кудай Таалага жалбардыкпы? Колун көтөрөт, дароо көрүнчү. Зикир кылмыш болот, зикирдин маанисин туйбайт. Жөн эле кол ишара. Жада калган болсо көпчүлүгүбүздүн намазыбыз ушундай болуп калды. Намаз окуп атат, оозу кыймылдабайт. Аллаху акбар. Бул намаз эмес. Намазда кыраат деген нерсе жок дегенде ушинтип өзүңүздүн оозуңуз менен окуганыңызды өзүңүз угушуңуз керек. Ушул намаз. Көпчүлүгүбүздүн намазыбыз сүрөтү гана калды. Ыйманыбыздын күчсүздөнгөнүнүн бир белгиси ибадаттарыбыздын майын чыгарып кылбоо. Жалкоолонуп туруу. Ибадаттарыбызды, намазыбызды, зикирибизди майын чыгарбастан жалкоолонуп туруу бул ыйманыбыздын күчсүздөнүп бараткандыгынын белгиси. Эгер ушул учурда жүрөгүбүздү дарылабасак, биздин жүрөгүбүз карашы мүмкүн. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде айтат. Пайгамбарыбыз хадисинде айтат: ла язалу қомун ятааххаруна анис-соффил аувал. Адамдар ушундай кош көңүл боло берип, жалкоолону берип, биринчи сапка кайдыгер караша берип, жада калса Алла Таала ал адамдарды тозокко түшүрөт деди. Ушунчалык кош көңүл боло бергендиктен улам намазга барып эч нерсе эмес. Жалкоолонуп, сахабалар биринчи сапка келиш үчүн ушунчалык катуу жарыштı. Пайгамбарыбыз айтты: эгерде колу буту жок болгон болсо, ал жүрмөлөп болсо дагы биринчи сапка келгенге аракет кылат эле деди. Эгерде биринчи саптагынын сообун билгенде, ал жүрмөлөп жүрүп болсо дагы биринчи сапка келгенге аракет кылат эле деди. Биздин колубуз сак, бутубуз сак, азан дугабыз. Бирок биринчи сап эмес, акыркы сапка келип жамаат менен намаз окуганга жалкоолоно баштадык. Бир убакта ата бабаларыбыз жакшынып жүрүп намаз окуду эле. Ушундай ачык байкын мешит болсо, мешитке келип намаз окусак деген ой пикирде мен ойлойм, алдыдагы аксакалдарыбыз мүмкүн ушундай
каалооту элек менен жүрдү эле. Бүгүн мечиттерибиз ачык, бирок жамаатка ушундай кайдыгер боло баштадык. Жүрөгүбүз ушунчалык карара баштады. Жалкоолугубуздун белгисинен ыйманыбыздын күчсүздөнүп баратканынын бир себеби парыз намаздарды окусак дагы эптеп ел болонтуп окусак, кимдир бирөөлөрүбүз сүннөттөрдү окуй баштадык. Каалаган учурда окуп, каалаган учурда окубай баштадык. Витр намазын каалаган учурда окуп, каалаган учурда окуй баштадык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ат'имут та'ам, афшус салам." Жетим жесирлерге колунда жоктурга тамак бергиле. Саламдарыңарда жайып айткыла. Соллу бил-лейли ван-насу ниям. Адамдар уктап жатканда силер туруп намаз окугула деди. Фадхулул джанната бис-салам. Рахаттанып жыргап бейишке киресиңер деди. Качантан бери өзүңүз жалгыз ак түн мезгилинде Кудай Таалага, Алла Таала түндүн акыркы 3төн 1 бөлүгүндө дуаларды кабыл кылам деп айтты. Акыркы жолу качан туруп Кудай Таалага тахажжудка туруп жалбарып ыйладыңыз эле? Качан Алла Таалага жалбарып чын жүрөктөн сурадыңыз эле? Качан Алла Таалага жалбарып, "О Алла Таала, менин ыйманыма күч кубат бер" деп жалбарып ыйладыңыз эле? "О Алла Таала, мени тозогуңда сактап бейишиңе киргиз" деп качан акыркы жолу адамдар уктап жаткан учурда туруп Алла Таалага жалбардыңыз эле? Деген суроону ар бири өз-өзүбүздүн насыбыбызга беришибиз керек. Ыймандын күчсүздөнүп баратканын дагы бир белгиси адамдын табияты өзгөрүп, жүрөгү кысылып, ачуушу тез келе баштаган. Жанындагы комшусунун кылган кылыктары жакпайт. Жамаатка келип аткан адамдардын жүрүм туруму жакпайт, олтурганы жакпайт. Кысылып атат. Шу алсыраак жанына келип олтурса жакпайт. Кээде ушундай арабызда ушундай адамдар да бар. Жай кеңири, бирок жанына келип олтурса жакпай атат. Алсыраак. Ар кимдин кылган аракети жакпайт, тез ачууланат, кысылынат, ушундай кыйнала баштады. Демек сиздин ыйманыңыз суздаша баштады деген сөз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келип: "Я Расулуллах, мен иман" деп сурашты. Аллахтын элчиси, иман эмне деп сураганда пайгамбарыбыз "Ал-иману ас-сабру вас-самаха" деп айтты. Иман деген бул сабырдуулук, иман деген бул кечиримдүүлүк деп айтты. Демек биз ыймандуу болсок, сабырдуу болушубуз керек. Ыймандуу болсок, кечиримдүү болушубуз керек. Ыймандын дагы күчсүздөнүп бараткандын бир белгиси Кур'ан-ы Керим аяттарынан таасирлөнбө. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде: "Я эйюхан-насу убуду раббакумуллази халакакум валлазина мин кабликум лааллакум таттакун. Аллази жа'ала лакумул арда фирашан вас-самаа бина'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Аяттың мәнісінде Алла Тағала сілерге, иман келтіргендер, Алла Тағала сілерге асманды жаратты, жерді жаратты, жерді төшек сияқты сілерге жайып қойды, асмандан жамғыр түшіріп отады, Алла Тағала сілерде жерден ұшы жамғыр арқылы рызқы шығарып отады деп аятты айтып келгенден кейін аяттың аяғында «Обәшширилләдина әмәну» иман келтіргендерге сүйіншілігін. «Обәшширилләдина әмәну ва амилус салихат» иман келтіріп жақсы амал қылған адамдарға сүйіншілігін. «Аннелухум дженнатин тәжри мин тахтихал анһар». Алар үшін шундай бейіштер бар, ушундай бақтар бар, бақтардың астынан ушундай дариялар ағып тұрады деп айтты. Ошол жерде ушундай даамдуу тамактар бар, ошол тамактан жегенден кийин алар айтышат деди. Биз бул дүйнөдө дагы өткөн дүйнөдө дагы ушундай нерсени жеп жүрбөдүк беле деп айтышат деди. Бирок ал тамак менен бул тамактын аты менен дөйдөй айырмасы бар деп айтты Алла Таала. Айтып атат. Ушул аяттар окулганда дагы жүрөктөрдүн таасирленбеси, аяттарга ой жүгүртпөө, таасирленбөө демек биздин ыйманыбыздын күчсүздөнүп баратат деген сөз. Ыйманыбыздын күчсүздөнүп баратканын дагы бир себеби Алла Тааланы эстөөдөн, зикир кылуудан кабилетте калуубуз. Алла Таала эки жүздүүлөрдү, мунафыктарды сыпаттап жатып, ушинтип айтты. «Вала язкуруналлаха илля қалила». Мунафыктар, эки жүздүүлөр Алла Тааланы аз эстешет деп айтты. Эки жүздүүлөр Алла Тааланы аз эстешет деп айтты. Аз зикир кылат деп айтты. Ассаламу алейкум рахматулла, ассаламу алейкум рахмату салам бергенден кийин зикирге карабай тияк карап чуркайбыз. Тиякта сап мечиттин жарымына олтуруп турабыз. Эч жака чыга албайбыз, бул жакка чыга албайбыз. Зикир кылып турсак сооп болмок, бирок ошол нерсеге биз өзүбүздү эмне койбойбуз. Соопталгыбыз келбейт, кайдыгербиз. Жөн ошол жерде адамдарга мишайт берип, моду ар жерде турганды жакшы көрөбүз. 1 минут бул жерде зикир кылып, субханалла, алхамдулилла, Аллаху акбар деп турсак, сени менен мага сооп болбой беле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Kimde kimdin, kaysi bir adamdan bir жақшылық kılgan bolsa, demek albay işi olattır. Kimde kim bir жақшылық kılgan bolsa, oşol жақшылығы kabul aldım kalgan bolsa, al beşi olat деп ayttı. Bir ile жақшылық. Balkim azaptalışın mümkün. Başın kıynalışın mümkün, kılgan günelerin cezasını alışın mümkün. Bir soğuğun kabul aldım kaldı mı? Bir soğuğun kabul aldım kaldı, tozakta tövелік kalbaysın. Bir gün болмаса bir gün бейші боласың. Ертеге қиямат қайымда bir соопқа мұқтаж болабыз. Bir соопқа мұқтаж болабыз. Тозақтан құтылу үшін, азаптан құтылу үшін bir соопқа мұқтаж болабыз. Субханаллах деп айтып қойғанға. Біреуге жылмайып тиктеп қойып оптырмын. Атама жылмайып тиктеп қойып оптырмын. Bir туғаныма жылмайып тиктеп қойып оптырмын. Деп ушул нерсеге, жөнөкөй нерсеге дағы мұқтаж болабыз. Биздин ыйманыбыздын күчсүздөнүп баратканынын бир белгиси Алла Тааланын тыйган нерселер, арам болуп аткан нерселерди көрсөк, аларга биз кайдыгер көңүш коңул болгонубуз, бул сиз менен менин ыйманымдын күчсүздөнүп баратканы. Кызыңыз жагым жыгалаш жүрөт, эч кандай кыйналбайсыз, эч кандай ой жүгүртпөйсүз, монда жакшыраак кийин, узунураак кийин, жолугуңду сал деп айтпайсыз, демек сиздин ыйманыңыз күчсүздөнүп баратат. Туғаныңыз башкаңыз кыйналып ушундай жүрөт, ошого кайдыгер көз карашта карайсыз. Адам бол деп айтып койгонго жарабайсыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Мен ра'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa zalika adhaful iman. Kimde kim egerde жаман нерсени көрсө, бузуку нерсени көрсө, ол менен кайтарсын dedi. О агайын туган, сиздин балаңыз, сиздин кызыңыз, сиз колуңуз менен тыйганга укугуңуз бар. Балам, кел, мону кылбагын. Кызым, мону кылба. Тыйып койгон колуңуз менен тыйганга сизде мүмкүнчүлүк бар. Колуңуз менен тыйганда сизге укук бар. Ошондой эмеспи?
Эгер де колуң менен тыйганга күчүң жетпесе, анда тилең менен кайтар деп айтты. Жакшынакай түшүндүрүп айт, кайтар. Эгер тилең менен да кайтара албасаң, анда жүрөк жок дегенде жүрөгүң менен жаман көр деди. Ушул жаман иш кылып атат. Жүрөгүң менен жаман көр. Эгер де жүрөгүң менен да кайтара албаса, жүрөк менен кайтаруу эң имандын, адафул имандын эң төмөнү деп айтты. Эгер де жүрөк менен да кайтара албасаң, демек сенин жүрөгүң карарып, иманың калбай баштаптыр деген сөз. Алла Таала барыбызга иман берген болгон болсун. Имандын күчсүздөнүп, алсызданып бараткандын дагы бир чоң белгиси бул сараңдык. Сараң болуу, ичи тар болуу. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде өздөрү муктаж болуп башка бирөөлөргө жардам бергендерди Алла Таала мактады. Өзү жей турган тамакты башка бирөөгө ыраа көргөндү мактады. Сахабалар ушундай жашоодо жашашты. Өзүнө жакшы көргөн нерсени, өзү жей турган тамакты башкага ыраа көрүштү. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде алар жакшылык менен эскерилишти. Бүгүн сиз менен мен сараңдык кылбастан берешен болушубуз керек. Шайтан арт тараптан адамдын нафсы, пайгамбарыбыз айтат, адам баласынын балдары, аялы адамды сараң кыла баштайт деди. Акчаңа берейин дейсиң, 20 сом 30 сом чыгарсаң, өзүмдүн балама бир нерсе ала барсам мага жакшы эмеспи деген түшүнүк келе баштайт. Онун көрөктү келинчегиме бир нерсе көтөрө барайын деген түшүнүк келе баштайт. Пайгамбарыбыз айтты, балага ошон үчүн балдарыңар жана аялдарыңар силерге фитна деп айтты. Силерди азгырат деп айтты. Кээде ошо бул деген сөз балдарга, аялдарга жакшы жаман мамиле кыл деген сөз эмес. Жок, аларга жакшы мамиле кыл, урматта, сыйла, бирок сени ибадаттан тоспосун. Колуң ачык болсун, сараң болбо, жетим жесирге, колунда жокко, кыйналганга бер. Алла Таала сага кайтарып берет. Бер, чын жүрөктөн бер, кепилдик берем. Пайгамбарыбыз айтат, садака менен эч качан мал азайбайт. Кичикпей болуу менен адамдын даражасы түшүп кетпейт, анын даражасы көтөрүлөт деп айтат. Ошондуктан сараң болбоштон бергенге аракет кылышыбыз керек экен. Андан кийин ыймандын дагы суздашкандын дагы бир белгиси, бир мусулмандарга бир кыйынчылык жеткен болсо, экинчи бир жамаатка бир кыйынчылык жеткен болсо, аларга ырахаттанып сүйүнүү, бул дагы имандын күчсүздүгүнүн бир белгиси. Жакшы болду. Эми биз болобуз. Булар бир кыйынчылык келди, эми биз жыргайбыз, биз ырахаттанабыз деп экинчи бир жамаатка, экинчи бир айылга, экинчи бир уга, экинчи бир мусулмандарга кандай бир кыйынчылык келген болсо, бир түйшүк келген болсо, бизнесинде банкрот болгон болсо, аларга сенин ырахаттанууң демек иманыңдын суздашып бараткандын бир белгиси экен. Имандын суздашып бараткандын дагы бир белгиси жакшылыктарга кайдыгер мамиле кароо. Пайгамбарыбыз айтат, агаңды жылмайып тиктөө кичке амал болсо, ушуга дагы сен кайдыгер карабагын деди. Амалда канчалык кичине болсо дагы сен ага кайдыгер карабагын деди. Жылмаюу дагы бул садака деди. Экинчи мусулманга зыян бере турган нерсени жолдон алып коюу бул садака деди. Жок дегенде адамдарга зыян бербей, оозуңду жаап турсаң, бул дагы садака деди. Сүйлөсөң зыян бересиң, сүйлөбөй кой, сен сооп алдың ушуга. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء مستقي. Жада калган болсо бир жерден суу алып атасың. Экинчи келген бир аңга суу коюп, суу челегине бир суу куюп берип коюп, же ошол адамды суусун кандырып коюу үчүн ушундай жөнөкөй ишти болсо дагы сен кайдыгер карабагын деп айтты. Имандын күчсүздөгөндө ушундай майда иштерге бул майда ишти деп баштайт.
Ыймандын дагы bir күчсүздүгүнүн белгиси адам кылган күнөөлөрүнү кичкей сезе баштайт. Пайгамбарыбыз айтат, момун эгерде bir кичине күнөө кылган болсо ушунчалык аттен кылат дейт. Мунафык деди, эгерде bir чоң күнөө кылган болсо, мурдунун ичине bir чымын консо монтуп айдап койгон сыяктуу болот деди. Bir кичке күнөө кылып койгон болсо, адашып bir жаман сөз сүйлөп алса, момун ушунчалык кайгырат, жүрөгү кайгырат. А мунафык эки жүздүү, ал чоң күнөө кылса дагы, эмне? Чымын консо монтуп айдап койгон сыяктуу эч нерсе эмес деген түшүнүк менен кетет деди. Адам ыймандын күчсүздүгүнүн дагы bir белгиси мусулмандардын ишине, мусулмандар жөнүндө кам көрбөгөн адам демек ыймансыздаш баратат деген сөз. Мусулмандар жөнүндө ойлонбогон адам демек ыймансыздаш барат деген сөз. Мусулман экинчи мусулманга bir дене сыяктуу деди пайгамбарыбыз. Эгерде ысытма чыгып оорган болсо, бүт денеси ооройт. Мусулман да ушундай болуш керек. Экинчи bir мусулман оорусам мен оорушум керек. Сиз оорусаңыз тиги ооруш керек. Биз bir дене сыяктуу болушубуз керек. Биз ушундай ынтымак болушубуз керек. Мусулмандар экинчи bir тараптан кыйналып аткан болсо, аларга жардам беришибиз керек. Ден соолугу кыйын, тамак ашы кыйын демек акча жактан эгерде эч кандай күчүң жетпеди, жок дегенде, ыймандын эң күчсүздүгү жок эле дегенде, эки колуңду алаканыңды жайып Кудай Таалага жалбар. О Аллахым, ушул мазлумдарга өзүң жардам бере көр. Ушуларды кыйынчылыктан чыгара көр. Ушуларга жардам бере көр. Ачкан курсактарын тойгозо көр. Башынан балелерин көтөрө көр деген дуалар болуш керек. Болбоду дегенде ыймандын эң күчсүздүгү. Сөзүбүздүн акырында ыймандын дагы bir күчсүздөнүп бараткандыгынын дагы bir белгиси бул дин бизге аманат болуп келген. Бул диндеги бизге берилген аманатка кайдыгер кароо. Сахабалар эмнени билсе, пайгамбарыбыздын астына келсе, пайгамбарыбыздан bir нерсени үйрөнсө, ошону дароо чуркап өз айылына барып, өз тууган уругуна, коло коңшуна, өз урусуна жеткирчү. Алардын ар биригинин түшүндө мен ушул нерсени жеткирейин, тууганымды куткарайын, уруумду куткарайын, элимди, журтумду куткарайын, мекенимди куткарайын деген түшүнүк болчу. Бизде дагы ушул түшүнүк болуш керек. Бизде дагы ушул түшүнүк болуш керек. Мен мусулмандар үчүн эмне кызмат кылдым? Мамлекет мага эмес, мен мамлекетке эмне салымымды коштум? Деген суроону ар бирибиз өзүбүзгө беришибиз керек. Дин мага эмес, мен динге эмне кызмат кылдым? Бирөө жарымды жакшылыкка чакыра алдымбы? Жакшылыкка үчүн себеп боло алдымбы? Элге bir жакшы нерсеге тартуулай алдымбы? Өзүмдүн элиме, жериме bir нерсени тартуулай алдымбы деген түшүнүк сезим ар бирибизде болуш керек. Менин эптеп өзүмдүн жанымды куткарыш эмес, мен үчүн, сиз үчүн, мен мусулманмын деген үчүн ар бир кыргыздын жараны, ар бир Кыргызстандын жараны ойлондуруш керек. Мен өзүм рахат эмес, мен өзүм жыргаш эмес, балким биздеги түшүнүк, биздеги мусулмандардын бардыгын рахаттоо. Мусулмандардын баары жыргай турган түшүнүктө гам болуш керек. Өзүм эле эмес, тууган уругум, коло коңшум, элим, жерим деген биздеги жүрөгүбүз ушинтип согуш керек. Алла Таала сиздер менен биздерге күчтүү ыйман берген болгон болсун. Алла Таала эки дүйнөдө жүзүбүздү жарык кылган болгон болсун. Алла Таала элибизге, жерибизге, мамлекетибизге кызмат кыла турган момундардан кылган болсун. Алла Таала биздин ыйманыбызга күч кубат берип, намазыбызды өз убагында окуй турган, ата-энебизди сыйлай турган, тууган уругубузду сыйлай турган пенделерден кылган болгон болсун. Алла Таала бизге берешендүүлүк берген болгон болсун. Алла Таала бизге Куранда намазыбыздан таасирлене турган пенделерден кылган болсун. Алла Таала бизди көзүбүздөн жаш чыгарып, кылган күнөөлөрүбүзгө тобо кылып ыйлай турган пенделерден кылган болгон болсун. Алла Таала бизге пайдалуу илим берген болгон болсун.
Алла Таала бизди эл көрүүсүндөн, кожо көрүүсүндөн сактана турган пенделерден кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. الله